Салам достор, бүгін біз HLM Транс компаниясында WinVisa компанияның негіздеушісі менен анан Алмаз тракинг. Біздің байкебиз Алмаз байке менен кичинекей видео тарталык деп чечтик. Подкаст деп коет азыр. Подкаст деп коет да, современныйраак. Ошо WinVisa өзүңөр жөнүндө айтып кетсеңер, канча жылдан бери WinVisa ачылган, кантип баштагансыңар, эмне баштагансыңар, кичинекей предыстория айтып берсеңер бизге. Ооба, биз өзү WinVisa-ны 2020-жылы ачтык. Анткени биз өзүбүз грин карта утуп кете албай калдык. 2020-жылы Трамп келип, travel ban анан Muslim ban койгон. Биздин Кыргызстанга анан биз утуп кете албай калып, анан пандемия да болуп калды. Билесиздер, окшойсуздар. Ошентип биз калып калдык. Анан адамдарга жөн эле жардам берип баштаган элек. Кийин ошол ачайлы компания деп ачканбыз. 6-жылы иштеп атабыз. Анан 6000 адамды жибердик Америкага. Америкага. Ошондо силер канча киши ачкансыңар? Ошо төртөңөр, Ооба, биз төртөөбүз. Аяр, Саадат, Айдай жана мен төртөөбүзбүз. Төртөөңүз ачкансыңар. Анан төртөңөрдөн грин карта утуп алдыңарбы? Биз өзү грин картаны утуп, анан ошол ситуация башталганда таанышканбыз. Анан биз кете албай иштеп калдык бири-бирибиз менен. Силер деген бири-бириңерди таанышыңар эмессиңер? Жок. Анан грин карта утуп алып, анан ушул проблема болуп, баарыңар чогулуп, кантип чечебиз деп, анан Трампка жакшы чоң рахмат айтыш керек да. Анткени Трамп деген Кыргызстанды кара тизмеге киргизбесе, таанышпай калышмак да. Ооба. Биз ачылбай калмак экен да. Бир чети ошол биз дагы позитивдүү жүргөн жакшы көрөбүз, Алмаз байке өзү көрсө. Любой жамандык болгондо артында жакшылык бар, Анан 6000 кишини силер грин карта алып бердиңер, утуп бердиңерби же болбосо виза алып бердиңерби? Биз өзү грин карта менен эле иштебейбиз. Турвиза кылабыз, воссоединение семьи кылабыз. Азыр буюрса студенческий виза менен да иштеп кеткибиз келатат. Ошого Америкага эле жибербейбиз. Биз Великобританияга, Канадага, Шенген өлкөлөргө виза ачабыз да өзү. Азыр ошондо жагдай кандай болуп атат? Азыр, например, мен укканыма боюнча Байден убагында көп кыргыздар келип кетти, же келип атты. Анан Трамп келгенден бери менин өзүмдүн эжем, өзүнүн эмеси визасы бар болчу, Турцияга келип, Турциядан разворот кылып кетирип ийди да. Бишкек, Стамбул, Чикаго алганда. Бишкек, Стамбул, Чикаго алган. Анан Стамбулга учуп келип, анан Америкага учайын деп атканда, ошол жерден силерди киргизе албайбыз деп туруп, киргизбей коюшкан да. Азыркы маалда кандай визалар кандай берилип атат? Анан ушундай ситуациялар көп болуп атабы же кандай болуп атат? Өзү чындап айтсам, турвиза алыш аябай кыйын болуп калды. Июнь, июль, август, сентябрь 4 ай бардыгына отказ беришип атат. Мисалы, кээ-биркилер балдары грин карта менен кетишет. Анан ата-энелерин чакырышат. Ата-энелери визага киргенде, туристический виза алайын дегенде 60 жаш болобу, 70 жаш болобу, аларга дагы отказ беришип атат. Ошого кичине кыйыныраак болуп калды. Мен өзүм бул жака туристический виза менен келдим, анан мени дагы 15 минут офицер аябай сурап, $20,000 көрсөт деп көп суроо берди. Ошентип кыйналып келип калдым. Ооба, аябай проверкалар болуп атат. Ошондо мына сиз виза алыптырсыз. Визаны алыш үчүн кандай жолдорду кылдыңыз? Мына өзүңүз айтып кеттиңер, 20,000 көрсөттүм депчи. Андан тышкары кандай нерселерди кылыш керек? Документтер чогуш керек. Өзү туристический виза менен киргенде confirmation номер көрсөтүлөт. DS 160 анкета бар, ошону толтуруш керек, ошону көрсөтүш керек. Анан инструкция бар, инструкцияны дагы распечатка кылып алып келиш керек. Анан загран 3 эле документ керек. Офицер мени бул жакта сурады. Мен Лос-Анджелестен, получается, Катар, Лос-Анджелеске келгенде ошондо $20,000 сурады. Азыр интервьюга киргенде туристический виза менен акча сурашпайт. Дополнительный документтер сурашпайт.
Мисалы, каерде иштейсиң, канча акчаң бар, чындап эле иштейсиңби, эч кандай доказательство көрсөтпөй эле койсо болот да. 3 эле документ алып келет. Алмазбекке ошол аянын бизге менен тааныштырганы сизсиз. Эмнеге ушул Вин визаны дайыма ошо реклама кылып, поддержка кылып, ушундай өзүңөрдүн компанияңардай чуркап, мындай өзүңөрдүн жаныңыз бересиз го, ошо кичине айтып кетсеңиз, эмнеге ошондой? Ар бир эле видеодо айтып бересиң дебесиңби? Америкада жүргөндө көп мекендештерге кезиге бересиң, анан сурай бересиң. Кантип Америкага келип калдың деп. Менимче бир 20 канчанчы жылдары 2022. 2022ден баштап 3 жыл болуптур да. Анан баары эле айтып берет да, Вин виза деп айтып беришет. Мен ойлоп коем, бул ким болду экен, Вин виза депчи. Табыш керек экен ошо Вин визаны депчи. Анан сураштырып атып, Аяр деген карындашымдын телефонун таптым. Таап билбейбиз да, тааныбайбыз деп беришти. Анан WhatsApp аркылуу чалсам, саламатсызбы, кандай турасыз, бул Вин визабы десем, ооба, мен колум бошобой атат, мен Алматыда жүрөм депти да. Анан күттүм, Кыргызстанга качан келет деп. Анан мен Кыргызстанга келгенде чалып, анан сүйлөшүп ошондо таанышып калдык. Анан айттым, мен Америкада көптөн бери жашайм, 2013-жылы келгем. Көп эле мекендештерден сурасам, силер жардам берет экенсиңер. Силер кимсиңер деп. Анан ошондо айтканда биз 4 мындай эже сиңди катары, подружка катары ошо баарыбыз грин карт утуп, кара тизмеге кирип калып, убагында анан келе албай калып, анан биз барбасак да мекендештерге жардам берели деп, мекендештерге жардам берип жүрөбүз деп. Ошондон бери анан Байке карындаш сыяктуу түз эфирлерди өткөрүп жүрдүк, чогуу видеолор тартып жүрдүк. Анан Алла таалабыз мына 4 кыздын бирөөсүн мияка карындашымды алып келип коюп атпайбы. Анан сүйүнөм да. Силер деген өзүңөр таап Кубагында кезиктик деп. Ошол жерде кезип калдык. Случайно кезип калдык. Мен билген эмесмин келгенчи. Сиз өзүңүз айттыңыз, Алмазбекке мен Вин визадан. Мен чалсам, Алмазбайке, мен сизди көрүп атам да, мен бул жакта келдим деп чалган болчу. Ооба. Ошондой видео тартканбыз. Анан видеолорду тартып, Вин визанын өзүнүн желеги бар. Анан желегин астына алып өз видео тарттык. Анан ошондо айткам, Чикагода болосуң да, Чикагода болом. Анан бир күнү кезигишибиз керек, видео тартышыбыз керек. Мен да силерди сыйлашым керек деп. Азыр бул подкаст бүткөндөн кийин Кудай буйрса баарыбыз баралы, баарыңарды эмеге чакырам, ужинга чакырам. Аяны болуп, ЭЧЛМдин жигиттери мына Адилетке дагы абдан чоң рахмат. Ушул жерге отуруп алып элдин баарын чакырып эле подкаст өтөрөт да. Жакшы да. Элдерге маалымат берип атат. Азыр маалымат Сизден үйрөндүк да. Маалыматың канчалык көп болсо, жашооң жеңил болот. Маалыматың жок болсо, жашоо оор болот деген сыяктуу. Силер ошондо Вин визаны өзүңөр таап, мен силерди реклама кылайын деп тапкан турбайсыңарбы? Алмазбекке менен биринчи жолу биз подкаст тартканбыз. Биринчилерден болуп, жана Алмазбекке биз школаны реклама кылып, бирдеме болуп сүйлөшүп келгенбиз. Анан Алмазбекке ассалам алейкум деп эле офиске кирип эле тартып баштады. Анан Алмазбекке айттым, Алмазбекке эме подкаст тартпайлыбы деп экөөбүз отуруп алып, анан жакшы. Бул жерде отуруп алып, Тетакта отуруп алып. Жакшы подкаст болгон, Жакшы подкаст. Анан сиз деген эме башка мен өз досум бар. Жакын досум да. Анан эме деген компания ачкан. Эмне аты? Короче, бир компания ачкан. Тоже визовый, виза, анан сестренкасы менен ачып. Жакшы, успешный деле компания. Сиздин компанияңар эмнеден айырмаланат да? Башка компанияларга карагандачы. Бирок андай компания көп да. Мурунку Кыргыз концепт, Этек, толтура биз башка компаниялар менен келгенбиз. Анан силер жаңы ачылып атасыңар. Эмне менен айырмаланасыңар да? Биз ошол жолду өзүбүз өткөнбүз. Өзүбүз ДС 260 толтурганбыз, өзүбүз прививкаларды алганбыз. Бүт эмне азыр адамдар кылышат уткан грин картаны, биз өзүбүз аны кылганбыз да. Анан кандай чувстволор менен жүрүшөт адамдар, ошолорду билебиз да. Интервьюну күткөндө бюллетень кандай чыгат, чыкпайт, дагы кандай ситуациялар болот политический, ошолорду биз өзүбүз өтүп, анан адамдарды билип калдык да, психологиясынчы, анан просто доверяют нам, наверное, могу так сказать.
Анан Бизде болгон туруп Алмазбек аке. Тракты айдап, биз тракты айдап барып, кандай иштеш керек деп билип анан бизде компания ачып атабыз да. Силер дагы ошондой ооба. экенсиз да. Туура, абдан туура да. Например, тракты айдабаган кишиден отургузуп алып трак жөнүндө сурласаң билбейт эч нерсени, чынбы? Тракты айдаш үчүн ученик болуп чыгып, жолго чыгып, баардык нерсени жон териси менен сезип, жүк алып, жүк берип, рестейшндерге кирип, даже мен башында заправка кылганды билчү эмесмин да. Заправка кылганды билчү эмесмин. А мени бир орус жигит үйрөтөм деп алып чыгып алып эчтеке көрсөткөн эмес да. Мен андан сурачумун да, кантип тракты заправка кылат десем көрсөтчү эмес да. Аны мени кийин анан алмаштырып, даже кыргыз мекендештер эмес, мени өзбек, казак мекенде эмелер, туугандар эметти да, үйрөттү да. Ошо окшош бул Винвизанын кыздары баардык процессти жон териси менен сезип өткөн да. Чынбы? Заявкаларды өзүлөрү толтуруп, жана айтып бербеди. Баардык ДС 260 форманы толтуруп, прививкага барып, жана медкомиссияны өтүп, анан интервьюга кирип, баарын өтүп, булар уже келишмек да Америкага. Баары визаларын алышкан да, печаттарын басып беришкен да. Виза эмес, грин карт алдыңар, Жок, биз мындай болду да. Мисалы, мага 13 апрелге приглашение келди. Биз уже даяр болгон элек интервьюга. 24 мартта пандемия болуп жаап калып атат. Анан февралда болсо бан коюп атат. То есть интервьюга кирбей калдык. Кирбей калдыңар беле? Кирбей калдык да. Баардык этап өттү, бирок интервьюга кирбей калдык. Ошол эле грин карт алып атасыңарбы же виза өтүп атасыңарбы? Же Грин карта. грин карта алышкан турбайбы? Анан грин карта интервьюга кирбей калды. Ооба, интервьюга кирбей кетпей калдык. Бирок азыр, например, кайра кирсе болобу же кандай болбойбу? Ушу менен өтүп кетти. Жок, мисалы Азыр аракет кылсаңар болобу? ооба, кээ бирлер мисалы 3 жолу утушат, 4 жолу утушат. Каждый год берсе болот анкетаны. Жо, силер уттуңар да ужечи. Анан, например, бан болуп, ошентип кирбей Биздин жылыбыз өтүп калдыңар. кетти. Биз канча- ошол жыл менен кете албайбыз. Биз кайра толтурушубуз керекпиз, кайра ошону өтүшүбүз керек. Канча жыл берет? Бир жыл берет, биринчи жыл бүтүш керекпи? Өзү ар жыл анкета ачылат. Октябрда анкета ачылат, ноябрда чыгылат. Бир ай берилет, ошол анкета толтуруп, грин карта утканга мүмкүнчүлүк бар. Биз кайра уткубуз келсе, ошону кылышыбыз керекпиз да. Силер, например, утуп алдыңар да, например, мен көп эле уктум да. Кээдекилер утуп алып, анан ошо бандан кийин өтө албай калып, кире албай калып, интервью кыла албай калат го. Анан ошол адамдар кайра шанс жокпу, кайра мен уткам го мурун депчи. Аракет кылып соттошуп жүрөт дегенди укчубуз да. Сот биз проиграли. Ошондойбу. Уже все бүтү. Соттошкондо аяктан, тияктан Кыргызстанда сот. Ооба, жок, бул жакта сот болчу. Бирок зум менен да. Же кандай өтөт? Адвокаттар бул жакта болчу да. Биз кээ биргилер мекендештер $500 төлөп, адвокат нанимать этип күтүп жүрүшкөн, 2 жыл күтүшкөн да. Анан экинчи жылы уже 2023-жылы утулуп калдык. Эмне себептен утулуп калдыңар? Силерде по идее силер утуш керексиңер болчуңар. Убакыт өттү. Бүттү да, убактан өттү деп туруп, кара тизмеге киргизип койгон. Ал жылда уткандардын баары эч кимсе келе албай калбады мыякачы. Ошентип өтүп кетти. Биз аянан айтып атпаймынбы? HLM компаниясы ушинтип подкаст өткөрүп турат, жүрүп барып подкастка катышып келели, мекендештерге маалымат берели деп. Азыр өзүңөр билип атасыңар да, ситуация Америкада кандай болот. Чын кичине оорураак болуп калды. Чоң атабыз келип алып, өткөндө келип алып да ушундай иштерди кылган. Азыр да келип алып ушундай иштерди кылып атат. Бир четти түшүнбөйсүң. Ал чоң атабыздын ата-энелери да келген бир убакта. Чынбы? Мигрант болуп келген. Өзүнүн жубайы да келген. Ошол процесстерден өткөн. Анан эмнеге эле мынтип өчөшүп алгандай сыяктуу болуп атпайбы? Анан азыр Мексикадан да көп келген да биздин мекендештерчи. Көптөгөн 100 миң деген ар кайсы өлкөлөрдөн да кишилер келген. Алар келип тыптынч разрешение на работасын алып, СДЛ правасын алып, оокат кылалы деп жүрөт да. Алар деген дешевый рабочая сила деп коет да. Бул Американын экономикасына аябай пайда келтирип атат да. Арзан иштеп, бирок эмени көтөрүп атат, экономикасын көтөрүп атат. Азыр тракты бир ай, 2 ай эле токтотуп коелучу, трак системасын токтотуп койсок, магазиндеги, супермаркеттеги полкалар бошоп калат. Кыз үчүн баары башталат, чынбы? Анан ошол кирип келген кишилерди эле макул эми Мексиканы жапсын. Анан калган кишилерди эми кириптирсиңер, эми оокатыңарды кылгыла деп тийишпей эле коюш керек болчу да, чынбы? Анан жолго чыгып айдап бараткан жеринен анча-мынчаларды камап, текшерип, кээ бирлерин камап коюп атат.
эме териштирүү жүрүп аткан учурдачы. Ошон үчүн анан мекендештерге айтып атабыз да. Ток бүттү, Мексика жабылды, легалдуу жолду тандагыла, кыйналбайсыңар, келгенде бүт документиңерди аласыңар, ишиңер жүрөт деп аянан мияка алып келип атканыбыз ошол эле. Ошо себеп. Бирок азыр мындай да, бизде, например, көбү деген кетип атат да. Америкага жетип алып, Мексика аркылуу болобу, тигиндей болобу, мындай болобу, жетип алып, эми кайра кетип атышат да көбүчү. Анткени ушул ситуацияга каратачы. Силердин жумушуңарга кандай зыян тийдиби же наоборот жакшы болуп атабы? Ушул нерсе кандай болуп атат? Например, көбүрөөк элдер кайра киребиз дегендер көп элеби же азайдыбы же кандай ситуация болуп атат да силердечи? Клиенттер көбөйдүбү ошондо? Же азайып атабы? Жок, өзү клиенттер 5 жыл кандай болчу, азырда ошондой. Ушул тенденция Америкага кеткен до сих пор бар. Дайыма бар, э? Дайыма бар экен. Кээ биркилер даже грин карта менен келгендер чыдабай кайра кайтышат. Бул бар. Кээ биркилер мындай чыдабашат, кайра кайтышат. Бирок бардыгы эле бул жака келгиси келип атат, билбейм эмнеге. Анын үчүн деген эмеде колдо бар алтындын баркы жок да. Колдо бар алтындын баркы жок. Тиякта Кыргызстанда жатса, Россияда, Европада жатса, Америка окумуш эле көрүнө берет да, окумуш көрүнө берет. Анан Америкага келет. Келгенден кийин Американын кайсы жери окумуш көрөм деген жериңчи. Манхэттен кооз, Чикагонун даунтауну кооз, Лос-Анджелес болобу, Флорида болобу, Майами болобу, даунтаундар кооз да. Анан даунтаундан алыстаган сайын эле биз азыр турган жер айылга эле окшош жерде, түшүнбү? Айыл эле. Айыл эле жерде. Анан көп мекендештер Америка деп келет экен дагы, анан бир Филадельфиянын четинде бир жерге келишет экен дагы, анан ошол жактан отурукташып иштей башташат да. Анан суроо берет да, бул ушу Америкабы дейт да. Даже эмеге барбайт да, даунтаунга барбайт да. Анан трак жумушу жакшы болуп атпайбы? Трак жумушун иштегенде бүт кыдырып атпайсыңбы Америкага? Жубайлары, балдары баягы эле Филадельфиянын четинде отурушат да. Мен ушундай эжелерди тааныйм, келгенде 8 жыл, 9 жыл, 10 жыл болгондо Бруклинде жашашат. Анан мен кээ бирде кезигип, телефон менен сүйлөшүп, анан канча штатка бардыңыз десем, ой, Нью-Йоркто жашап атам, баягы күнү конокко Пенсильванияга барып келгем дейт да, жашаганда 8 жыл, 10 жыл болду. Ошон үчүн трактын жакшы жери, сага акча төлөп берип атат, сен бүт 50 штатты кыдырып атпайсыңбы? Жолдорун көрүп атасың, тоолорун көрүп атасың, океандарын, шаарларын, чоң даунтаундарын көрүп атасың, ошондо кызык болот. Анан Филадельфиянын бир айылына келип алып эле, четине келип алып, анан 5 жылдап, 10 жылдап жашасаң, анан ушул Америка дейт да, андан көрө кеттик деген немелер дагы. Анан бул жакта иштеш керек, аябай катуу иштеш керек. Иштебесеңиз тамаксыз калат экенсиз окшойт. Рент бар, аренданы бериш керек. Төлөмдөр көп да бияк. Төлөмдөр көп. Анан аялдар үйдө отурушат экен, балдар менен эч жака чыгышпайт экен. Мектепке эле барышат, Косткого барышат, кайра кайтышат, болду. Ошол жашоо деп скучно, анан кайра кетишет. Мен азыр жубайым келгиси келбей атат да. Биякачы 5 айдан бери Кыргызстанда жашап атат да. Анан келгиси келбей атат, анткени балдар менен ага биякта скучно болот да. Анткени ошондой эле магазинге барат, анан балдарды алып барат, алып келет, алар да иштегиси келет. Биякта, например, балдардын садиктери кымбат. Эң көп, тем больше детей, тем дороже төлөш керексиң, тем көбүрөөк төлөйсүң да. Ошон үчүн деген да тиякта балдар жакшы экен да. Балдарды коюп коет экенсиң. Каалаганча кошуналарды кыдырып, ойноп, кечинде келип калат да. Бияктан Америкадан андай кой берип койсоң, сени решать этип коет эмеңдичи. Полиция сразу келет го. Ооба, полиция келип, ал эмес итти калтырып койсоң, бир жолу ит качып кетип, анан деген жоголуп, бир полицейский аны алып, эме ветеринарга киргизип, анан бизге штраф беребиз деп, андай болбойт депчи. Ошон үчүн биякта закондор башкача. Анан виза боюнча айтып келсеңер, визалардын баалары канча? Например, виза жасаш үчүн турвиза.
канча төлөш керек? Например, мен өзүмдүн ата энеме виза жасайм десем, канча төлөш керекмин? Силердин услугуңар канча? Өзү визовый сбордон айта кетейин. Бул визовый сбор $185 турат. Мурда Бул деген мисалы Америкага берилет. ооба, посольствого ал жакка төлөнөт. Мисалы мурда 160 болуп, анан виза одобрение болгондон кийин дагы $20 төлөш керек болчу. Азыр $185 болуп калды. Документтерден 3 документ. Мисалы ата энеңиз кирейин десе, ошол документтерди даярдайсыздар. Азыр окошкалар, мисалы биз 29 сентябрда тартып атабыз, октябрга бар. Азыркы учурда окошкалар көп болуп калды. Мисалы мурда 6 ай, 7 ай күтүш керек эле го минимум. Азыр болсо 3 айга берип калышты визаны, ошого кичине адамдар кирбей калышты да. Ошого окошкалар октябрь, ноябрь, декабрь айы ачык да, көп. Анан услуга боюнча бизде $200 турат. Бул полное сопровождение, анкета $160 турабыз, интервьюга даярдайбыз, кандай документтер керек, кантип жооп бериш керек, эмнени айтыш керек, психологический подготовка болот. Ошентип бүт айтып беребиз да. Кандай 3 документ бериш керек ошондо? DS-160, анкета толтурулган, бул confirmation list деп аталат. Анан инструкция, инструкцияны сайттан өзү алса болот. Анан загранпаспорт. Эми сүрөт сөзсүз түрдө анкетага керек болот, сүрөт дагы кошуп койсо болот да. Мурун ошо жанакы эсиңерде барбы? Жанакы тиги ошол окошканы appointment болуп калат, appointmentти кармаш үчүн специальный бир бот менен анан бирөөгө акча төлөп, ошол ботту кармап, азыр бот кереги жок экен да. Мурда дагы бул слух. Бот деген нерсе жок болчу. Бот деген нерсе жок. Адамдар жөн эле акча кылышат эле ошентип. Алар өздөрүнүн почтасына регистрация кылып, номерди жөн эле ачып коюп, мисалы ошол А номер бар, ошону даярдап коюшат эле, анан заранее алып коюшат эле, анан сатышат эле ошол местонычы. Бронь кылып коет эле. Азыр болсо конкретно адамга регистрация кылат, конкретный почтага, анан биринчи төлөнөт $185, анан гана датаны алсаңыз болот. Мурда кичине кыйыныраак болчу. Мурун деген ошо $180, 180 эмес, мурун мен $160 барып төлөчү элек го, Ооба. Азыр болсо онлайн эле төлөйсүң. Виза карта бар болсо, любой виза карта менен төлөсө болот. Дебетовый. Кредитный карта менен төлөй албайсыздар. Төлөй аласың. Азыр деген грин картанын да правиласы да алмашты го. Мурун бекер эле, азыр $1 болуп калды. Азыр $1 болуп калды. 16 октябрдан баштап төлөш керек болот. Ким Россияда жашагандар российский карта менен төлөй албайсыздар, ошону айтып коеюн деген элем. Башкача карта менен колдонсоңуз же бизге кайрылсаңыздар, биз жардам бере алабыз да. Ошондо грин картанын сборлору кандай сиздики? Грин картанын сборлору боюнча сиз мисалы грин карта уттуңуз, анан анкета бекер өзүңүз толтурсаңыз болот. Бекер анкета DS-260 деп аталат. Прививка алыш керек. Прививка дагы кээ бирки жерлерде госполиклиникаларда алса болот, кээ бирки жерлерде частныйда алса болот, по-разному. Анан прививка алгандан кийин медосмотр өтүш керек. Медосмотр $200 турат чоңдорго. Анан 14 жаштан ылдый болсо $170. Кийин медосмотр өтүштү адамдар, анан визага киришет, интервьюга. Визовый сбор $330 турат. Визовый сбор өтөт. Силердин сборуңарбы жаганда? Жок, посольствого кирип төлөшөт. Бир адамданбы? Бир адамга. Үй бүлөдө 5 киши болсо 5 өтөлөк. Ооба, элестетиңиз кандай? Ошондо мындай санап койсо болот экен да. Бир жаңгыз үй бүлө, жаңгыз үй бүлө, же болсо үй бүлө, жубайы, жолдош, анан бир баласы бар. Ошолор канча төлөйт деп. Бирөөнү санап көрбөйлү? Ооба, 750 болуп калып атат да. 750дөй төлөп калышым. Ооба, мисалы чоңдорго $200 бул медосмотр. Прививкаларды биз санабайбыз еще. $330 бул визовый сбор. Анан грин картага дагы төлөш керек $235. Сен деген мияка чыга электе, Америкага келе электе. Грин картага ошол жактан төлөйсүң акчаны. Төлөп коесуң. Анан DS-260га адрес жазылып атпайбы?
ошол адреске кийин грин карта келет да, мияктан алып аласың да. За выпуск төлөш керек да $235. Силер ошондо силер грин карта толтуруп бербейсиңерби? Биз толтурабыз. Бирок бекер деп атпайсыңар. Жок, анкета бекер. Любой адам өзү D860-ты толтурса болот. Бирок биздин услугабыз бул отдельно уже бул сопровождение Силер деп толтуруп аталат. берсеңер канча сом болот? Грин картаны уткандан кийин. Уткандан кийин силер алат экенсиз. Бекер толтуруп бересиз. Жок, Заявканы толтурганда канча азыр Кыргызстанда? биз эми 500 сомдон 500 сомбу же 1000 сомбу же канча же 500 сомдон өйдө деп койсок болот. үй бүлөнүн 500 сомго силер толтуруп бересиңер. Ооба. үй бүлөнүн канча киши бар экенин ошого билет этеби же билет этпейби? Мисалы 2 балага бизде бекер. Мисалы муж жена эки бала болсо 500 сом болот анкета. Үчүнчү балага просто доплата 100 сом болот да. 5 бала болсо уже 2 баласына төлөнбөй, 3 баласына 100дөн ошондо 1300 болуп калат. Доллар экен деп атпаймынбы, доллар. Жок, негизи мындай да, кыргыздар мекендештер эми таарынбасын, мекендештер бекер оокатты жакшы көрүшөт да. Бекер оокатты жакшы көрүшөт. Бул грин карта лотерея да. Ошого заявка бир 12 вопростон турат да. Бул Америка Кошмо Штатында мектепте окуган 12 класстын баласынын мээсине мындай рассчитанный да. Өздөрү эле толтуруп койсо болот, өздөрү сүрөткө түшүп бүт баарын кылса болот. Анан биздин мекендештер ошого көбүнүкү деңгээли жетпей калат да. Өздөрү толтуруп. Анткени англис тилче толтуруш керек да. Эгерде кыргызча же орусча болгондо бүт баары шуулдап толтуруп салышмак. Англис тили жок болгондуктан деңгээл жетпей калып анан бирөөгө толтуртканга аракет кылышат да. Визаны ким утат? Ошол анкетаны туура толтуруп, баардык нерсени туура жасаганда шанс көбүрөөк болот да. Эгерде бул заявка толтургандан кийин аны миллиондогон кишилер толтуруп атпайбы? Аны бир киши Америкада отуруп алып мынтип текшербейт да. Аны моякта система текшерет да жана. Атайын программа текшерет. Анан бир катачылык болсо эле ыргыта берет да. Утпай калат да. Сүрөтүң туура эмес форматта болуп калса ыргытып салат. Сүрөттү формат тияң туура эмес. Ошон үчүн кимде учкусу келсе туура толтур албасаң билген кишиге толтур да. Мен жана айтып атпаймынбы? Кыргыз эли бекер оокатты жакшы көрөт деп. Анан жанагы заявканы толтуруу 12 вопроско заявка грин картага толтуруу бир 12 класстын баласынын деңгээлинде. Эгерде жанагы кыргыз тилде же орус тилде болсо толтуруп салышмак. Англис тилден кыйналып көп мекендештер билбейт, анан бирөөгө муктаж болуп атат да толтурткангачы. Анан толтуртса дагы бир билген кишиге толтуруш керек да. Анан эптеп эле бир толтуруш керек деп анда утпай калышат. Анан экинчиден утуп алган киши D260 толтурат да. Ал өтө оор. Анткени 12 вопрос же эмес. Аякта 100дөн ашык вопрос. Анан мындай кылдаттык менен толтуруш керек да. Анда обязательно мындай билген кишилер менен ошон үчүн мен деген виза деп айтып атканым ошо да. Анткени мен 100% ынандым да. Анткени Америкада көп кишилер жүрөт да. Баары эле виза деп айтып жүрөт 2022-де мен билгениме жараша. Значит, жакшы толтурган үчүн келип атат да мияка. Чынбы? Анан деген визанын жакшы жери D260-ты толтуруп аткан бул арзан эмес. Азыр аянада айтып берет суммасынчы. Визаны ошо D260-ты толтуруп атканда аяка адрес керек болот да. Америкадан бир адрес керек болот, анан кийин документиңердин баары грин карта, social security ошол адреске келиш керек. Анан көп мекендештер кыйналат. Биз кайдан табабыз ушул адрести дегенде виза оппана деп турупчу. Мурда кетирген жардам берген мекендештер көп да мякта, 3 штаттарда. Анан айтып атышпайбы 6000 киши деп. Ошол 6000 кишиден булар адресиңди бер деп анан ошол адрести жазып берет. Сен мияка спокойно келе бересиңер, ошол адреске документиңер келет да, анан ал кишилер силерге чалып почта менен салып ийет, же болбосо барасыңар. Ошондой да. Анан D260-ты толтуруу арзан эмес, Биз полное сопровождение деп санайбыз да, азыр баа боюнча суроо болуп атпайбы? Бизде бир адамга $400. Ошол $400 эмне кирет? Анкета толтурабыз. Анан
прививка, кандай прививка алыш керек, кайга барыш керек, канча турат, ошол боюнча консультация беребиз. Анан интервьюга даярдайбыз, медосмотрга даярдайбыз, кийин грин карта да төлөп беребиз. Адам кеткенче биз менен болушат да. Полное сопровождение. Анан бул мисалы кандай майда результат чыгат да, бирок сразу июнда интервьюга киришпейт да. Бул баа кандай 1,5 жыл биз менен жүрүшөт да, кээ бирилерчи. Анткени кейс номерлер чоң болуп калышы мүмкүн. Анан кээ бирилер мисалы 2025 утса, 2026 жылы сентябрда кириши мүмкүн. Анан бир адамга $400, күйөөсү бар болсо $100 кошулат, $500 экөөнө. Мисалы сизде аялыңыз бар болсо экөөңүзгө $500 болот. Анан балдарга дагы $100 кошулат да. Ар бир балага $500. Балаңыз 16 жаштан өйдө болсо $100. Ылдый болсо $50. Кичинекей балдар болсо $50 кошула берет да. Например, мен, допустим, виза утуп алдым да. Виза эмес, грин карта утуп алдым да. Анан деген ошол каяка келет? Эме почтама келеби же мен үйүмө келеби же болбосо Жок, Да. сон суроо өзү грин карта утканыңызда эч жака келбейт. Почтага келбейт. Өзүңүз сайтка кирип, dvprogram.state.gov.ко кирип, анан проверка кылышыңыз керексиз да. Унутпадыңызбы? Эмнеге почтаны сурашат? Вот октябрда толтуруу башталат да. Ал жакта почта сурайт, номер сурайт. Эмнеге? Анткени почта менен тиги confirmation номер барбы? В конце берилген. Ошону восстановленияга берилет да. Почта менен восстановление кылса болот. Ошол эле. Кээ биргилер confirmation жоготуп ийдиң. Жоготуп беришти, билбей калышты, Унутуп унутуп калышты. Ошентип восстановление кылса болот. Анан кээ биргилер карашпай да калышат экен майда. Же биринчи күндөр сайт иштебей калып, алар ой, утпадым, болбой калды деп кой беришет. Вообще даже мындай утпай калдым деп калышат да, бирок кийин июнда караса болот, сентябрда караса болот, октябрда караса болот, карап турса болот да. Ошондой барбы? Мен деген көп укчу эмес белем, көп мекендештерден сураганда айтчу эмес беле. Мага электронный почтага келет дечү эмес беле. Силер деген жакында интервьюга киресиңер деп поштага келет. Почтага келет. Поштага келет турбайбы? Силер жакында интервьюга келесиң, барасыңар деп. Напоминание болуп келет. Анан ошондо ошо электронный поштага киргенде анан жанагы өзүңдүн эмең менен сайтка кирип текшерип, подтверждениени алып, анан медкомиссияга барарда алар сурайт турбайбы? Подтверждениени көрсөт деп. Анан подтверждениени көрсөткөндөн кийин очередке коёбу? Мындай да, мисалы приглашение келди. Азыр сентябрь болсо, ноябрга вот бүгүн приглашение келип башташты. То есть алар өздөрү коет турбайбы приглашениени? Кесес Кентукки коет. Посольство эмес, американское посольство Бишкектеги приглашение койбойт, а Кесес Кентукки. Консулар Кентукки бар. Ошолор приглашение жиберишет, анан почтага келет, проверить там диви программдан, сайттан карагыла, анан ошол жакта мурда жөнүндө кейс номер жазылса, эми дата жазылып калат. Качан киресиз интервьюга? Анан ошол менен медосмотрга жазылат. Медосмотрга жазылгандан кийин интервьюга барыш керек. Интервьюга уже башкача документтер керек. Анан азыркы апдейт деген бар, АИС система деген бар да, ошол жакта регистрация кылыш керек. Эмнеге? Анткени мисалы мурда паспортты виза менен посольстводон алып кетет элеңиз го. Азыр болсо Визаметрик деген компания бар. Алар коллаборация кылып бирге иштеп калышты. Эми паспорттарды Визаметриктен алыш керек. Ошого регистрация кылыш керек. Визаметрик деген ал каяктан эми? Турузбекова 100. Бул просто виза. Американский компания. Силер сыяктуу. Кыргызский компания. Шенген менен иштейт. Анан дополнительно ошол паспорттарды алып башташты да. Эмнеге силерге бербейт дейм да? Сразу эле намаз. Что окшойт тендер. Тендер утуш керек ба? Чоң иш да. Сиз паспортты жүздөй паспорт каждый день аласыз да. Демекчи, силердин азыр көп мекендештер көрөт да бул видеонучу. Көргөндөн кийин виза кайда болду экен, Бишкектен кайдан табабыз дейт да.
Биздин адресибиз Чыңгыз Айтматова 22-де жайгашканбыз. Келсеңиздер болот. Ондон 9-га чейин иштейбиз. Октябрдан ноябрга чейин, кечки чейин да иштей беребиз. Келериңиздер. Кайсы номерге чалыш керек ошондо? Номерди эмечи, жанагычы. Силер деген мурда англис тил курсун ачып, Америкага келе турган мекендештерди даярдачысыңар, азыр окутасыңарбы? Жок, азыр окутат. Токтотуп калдыңарбы? Токтотуп салдыңар. Номер 705 25 05 50. 50. Дагы бир жолу айтып койсоңор. 705 25 05 50. Ошондо ошол номерге чалсак, ошондо силер аласыңарбы, же ким алат телефонду? Мен азыр ала албайм. Тияк жакта кыздар алат да. Анан ошол кыз алат, анан айтат, мен бош ойтам. Жок. Алматыда жүрөм, дейби, ошентип айтам. Мындай да. Көп мекендештер ойлойт да. Азыр Россияда көп мекендештерибиз бар, чынбы? Европада бар, Америкада бар. Өзүңөр заявканы толтура албасаңар, кыздар Бишкекте отуруп эле толтуруп коет да. Онлайн. Онлайн дагы Онлайн толтурса болот. Россиядагы жашап аткан мекендештерге айтат, биздин WhatsApp номер мындай. Бизге деген мо документтин копиясын жибергиле. Биз толтуруп коебуз деп туруп эле, толтуруп коет. Даже сүрөттү ошол эмеден түшөт. Россиядан түшөт, Европадан түшөт, Америкадан түшөт, Япониядан түшүп туруп, бизге жиберет. атайын фотосалонго барып, түшүп, өзүнүн электронный поштасына ыргытып алат да, сүрөттүчү. Анан ошол визаны электронный поштасына ыргытып коет сүрөттү, керектүү сүрөттү. Ошондо Instagram страницаңар барбы? Бар. Винвиза KG. Сизге көрсөтүп коем. Киргизип коебуз. Аянаны мурда каякта иштедиң деп сурап коесуң. Аянны каякта иштедиң эле? Каяктан мындай акылдуу кыз пайда болгон? Өзүм мен диспетчер болуп иштегем, диспетчерский компаниям бар болчу. 8 трак менен иштейт элем. Менин тракисттерим өзү непалецтер болчу. Everest Tracking деген компания. Азыр иштей калдым, бул жака келип ошо калдым. Ошо диспетчер болуп кантип баштадыңар мындай? Туруп эле диспетчер болом деп баштап кеттиңерби, же бирөө киргиздиби, бирөө жардам бердиби, же кандай болду? Өзү менде Аризонада бир текем бар. Азыр дагы иштейт. Бул 2021-жылы ноябрь болчу. Аян азыр диспетчерлер аябай катуу жакшы акча табышып атат. Иштеп көрбөйсүңбү? Мен атам англисче преподаватель. Анан англисче билип, ошентип үйрөнүп баштадым. 1 ай теорияны өттүм, анан экинчи практика өткөндө груздарды алып баштадым. Компанияга канча 15 миңге груз тауып, мен сразу алышты да. Биринчи апдейтер болуп алышты, 1-2 ай апдейтер болуп, анан параллельно водительдерди берип. Ошо ал компанияны кантип таптыңыз өзүңүз? Жөн эле таап алдыңыз, онлайн болчу. Аябай популярный компания болчу. Эверест деген? Инстаграмда. Өзүңөр жаздыңар Инстаграмда? Өзүм жазып, өзүм барып төлөп, канча $500 төлөдүм окшойм ошол моментте. Окууга, үйрөнгөнгө. Силер окудуңарбы? Диспетчерский курс? Ооба, курска барып, жок 25 миң сом төлөпмүн. 25 миң сом төлөп окудум. Анан ошол жактан эмне деген компания? Айта албайм. Айта албайсыңар. Компания жок уже, жогоп кетти. Просто биздин деген топ диспетч деген школабыз бар. Вау, интересно. Топ диспетч деген школабыз бар. Ар бир любой трелерди үйрөтүп беребиз. Анан жакшы сотрудниктер өзгө алып калабыз да. Бирок бизге кичине кымбатыраак, анткени биздин диспетчерибиз 13 жылдан бери диспетчер болуп иштейт. Өзү өтө кыйын специалист. Анан уже менин санам боюнча где-то 130-чу азыр класс болуп атат. 130 студент чыгардык да. 130 студенттен где-то бир 4 баланы өзгө алып калдык. Ошо азыр жаңы тактика боюнча азыр диспетчерлер Кыргызстанда, анан Американын зарплатасы окшош эле болуп калды. Анан жаңы тактика боюнча, биз тактика менен иштейбиз да. Диспетчерлерди Америкада эле иштетели деген оюбуз бар. Мурда деген мындай болчу да, диспетчерлер бул жакта процент көбүрөөк алчу да. Например, 3% алса,
Кыргызстанда отурган канча процент? 1%тен башталат. Кубанып иштей берчү деп. Азыр Кыргызстанда отургандар деле, Өзбекстанда отургандар деле 3% бизге бер деп калышты. Анан тияктан 3%га төлөйсүңбү, бул жактан 3% төлөйсүң, айырмасы жок болуп калды. Бир чети бул жактан жаның отурган жакшыртат диспетчерлерчи, көзбө-көз жаныңда отурган контроль күчтүү болот. Контроль күчтүү, контролдон дагы бизде компанияда 4 компаниябыздан бирден грузурду алды. Анан ошол биз мурун баарын эле ала берчүбүз да жумушкачы. Арасынан бирөө, например, биздин данныйларды бирөөгө өткөрүп койгон случайлар болуп, анан бизде, например, 4 компаниябыз жабылып кетти. Анан бияктан алганда, биякта диспетчерлер коркушат. Биякта закон күчтүү тура. Бияктан кармалса, кесилип кетет тура. А тияктан кармалса, каяктан кармайсыз тура. Ошондуктан азыр жаңы башкача иштейли деп ойлонуп атабыз. Жок. Ачык эле сөздү айтпайсыңбы? Биз Адилеттен интервью өзүбүз алышыбыз керек да. Отурчу деп турмай. Интервью алыш керек. Адилет жөн бала эмес. Мундагы компаниясында HLM'де 150-ге жакынбы? Жок, азыр где-то 100. 100 трагы бар. Анан суроолорду үйрөнүп атат. Бул жаман майнит этет. Азыр сен деген жумушка болот ба? Силерде ошондо кандай план? Эмне план боюнча келдиңер ошондо? Сиз 2 ай болуп турсуңар. Только ушул, например, Америкадан клиент табасыңарбы же кандай пландарыңар бар? Же каласыңарбы, же болбосо тракка чыгасыңарбы ошондо? Полициядан эмессиз. Ойлош керек. Мен убагында полиция болуп иштегем. Тамаша. Өзүмдө пландар жок, анткени мен тайнем менен келгем бул жака. Тайнемди кайра албаш керек болуп атат да. Январда өзү билетибиз бар, анан билбейм. Жок, ачык эле айтып коелу, бул Америкада жашаганда инилер көрүп калышы мүмкүн. Жакшы күйөө бала чыкса калат. Сатыш керек турасыз. Сатыш керек. Бирок өтө кымбат. Өтө кымбат, бизнес-вумен турбайбы? Бизнес-вумен. Өзү багалат экен да. Өзү багалат. Ошон үчүн симпатичный, крутой, резкий жигиттер болсо, бирок иштегиси келбесе деле ала беребиз. Даяр экен да, даяр. Даяр экен да, визасы бар экен. Эме бизнеси бар экен. Бүт бар экен да. Ой, аж мне неудобно стало. Анан силер ошондо деген визаны түшүндүк. Анан грин картаны түшүрдүк. Эми воссоединение боюнча айтып берсеңер. Сборлору кандай, процесси кандай, канча убакыт алат? Потому что менин өзүмдүн жубайымдын атасы биякта болгон. Тоже воссоединение кылып атышкан. Воссоединение кылганда бир 3 айдын ичинде грин карта алды да. Анан ошол эле убакытта менин мамам, орусча айтканда тещам, кайненем Кыргызстанга кетип калган. Анан мен биякта көп жүрө албайм, мен Кыргызстандан воссоединение кыла бергиле деп, воссоединениени азыркы учурда Кыргызстандан кылып атышат. Аны кылганында уже 2 жыл өтүп кетти. Биякта 3 айда алып атат. Батыл экен да. Тиякта 2 жыл болуп атат. Ошол процессти айтып келсеңер, эмнеге ушунча көп алат? Азыркы убакытта көп кишилер воссоединение кылып атабы ошону? Же виза алып туруп андан кийин воссоединение кылган турабы? Ушун кичине советтериңерди айтып кетсеңиз. Өзү воссоединениега бергенде анкета толтурулат да. Анан анкета толтурулганда туристический башка визага кирсе отказ алат. Анткени уже иммиграционный көрүнүп калды да. Биринчи виза кылып көрүшсүн, туристический виза кылып көрүшсүн. Болбой калса, анан воссоединениеге беришсин макул. Анан моментте грин карта утуп калса, грин карта менен да кетсе болот. Бирок биринчи воссоединение берип, анан ой чото көп күтүп атам деп, анан турвизага студенческий бергендер, алар отказ алышат.
Эң сонун маалымат экен. Ошо канчага чейин созулат ошо? Өзү Долго эме 4 жыл, 5 жылга чейин күткөндөр бар жок, болсо. бул еще если воссоединение жених и невеста, ага где-то 2-3 жыл минимум да күтүш керек. А мисалы ата энеси кетти Америкага грин карта менен, баласы 22 жашта болуп калды мисалы. Алып кете албай калышты, ошондо балдар өзү 10-15 жыл күтүшөт. 10-15 жыл? Ооба. Кээ бирлер 15 15 жыл анда жыл. бербей эле койсун элек. Ооба, уже ситуациялар болгон, ата энеси кетти, өзүнүн үй бүлөсү болуп калды, балдары 3 баласы бар, чоңу 11 жашта мисалы. Ошентип 3 баласы менен кетип калышты да. А жана эмелер кандай болуп калат? Например, Мексикадан бир жигит келди деп коелу. Келип анан мияк документин бүтүрдү. Анан жубайын восстановление кылган атат да. Эмесин, үй бүлөсүн мияка. Ошол канчага созулат? Көпкө созулат. Көп, ооба, минимум 2-3 жыл. Эң бат созулган ошол кайсы анда? Анан Мексика менен келип грин карта алгандарды көргөн эмесмин, уккан эмесмин. Менде бармы ошондой Барбы? ситуация? Канчалар күтүштү? Ошо 2-3 жыл болду. 2 жыл болду го дейм. Эми ал деген мындай экен да, баары эле 2 жылда ала бербейт экен да. Кому как биз деле, например, өзүбүздүн документтерим кээдеки 2 жылда алды, кээде 10 жылда алды дегендей. Менде 2 случай бар. Ошолор деген 2 жылдын ичинде өзүнүн үй бүлөсүн алып келип атат азыркы учурда. А бирөөсү уже алып келди. А кээдекилердики көпкө созулат экен да. Кээ бирлер ала элек да. Бул Америкада көп жумуштар бүтөт да. Көп жумуштар бүтүрсө болот, бирок узакка созулуп кетет экен. Мен 2013-жылы келгем. Мен менен келген балдар бар да. Үй бүлөсү менен келген балдар бар. Дейт 2013-жылы. Азыркы учурда эч жак үй бүлөсү полностью граждандер да. Паспортун алып койгон. Кээ мен тааныштарым бар, достор бар. Алар дагы эле интервьюсун күтүп жүрөт. Интервью жок. Интервьюдан кийин өтпөй калса сот болот. Ансын дайын жок болуп атат да. Анан мен болсо 8 жыл алдым. Жака келгенден 8 жылдан кийин грин карта алдым. Андан кийин убакыт өтүп уже паспорттун убактысы келди. Анан биз заявкаларды толтуруп берип койгонбуз. Мени 20-октябрга интервьюга чакырып атат азыр. Мен Кудай буйрса бир канча калды? 20 американец болот экен. 25 күндөн кийин интервьюга барам. Анан аяктан азыр даярданыш керек болуп атат. Азыр өзүмө сөз берген 1-октябрдан баштап даярдана баштайм деп. 1-октябрдан отуруш керек анан мурда 100 суроо экен, азыр 128 болуп калды. 128 суроого даярданып, анан бир сүйлөмдү берет экен, аны жазышың керек экен, сочинение кылып. Окутушу мүмкүн экен, котортушу ушундай дейт да. Азыр көп экен, интернетке кирсең эле бар экен да, ошого. Тарыхты билиш керек, тилди билиш керек болот. Например, канча сенатор бар дегенди мен билчүмесмин. Канча сенатор бар деп. Көрсө 100 сенатор бар экен да. Аз даярдана баштадым да. Ар бир штаттан 2ден киши сенатор болот экен. Канча жылга десе 2 жылга дейт. 2 жылга сенатор болуш керек экен. Конгрессмендерден канча десек 400 бирден болуш керек экен. Мен аларды билчү эмесмин да. Качан конституция кабыл алынган, качан День независимости биз майрамда атпайбызбы? Ошол качан деп ошолорду билчү эмесмин. Азыр жаттап акырындан өтүп атабыз. Анан ошол бүтүп кетсе анан гражданство алабыз, Кудай буйрса. Паспорт алсак чоң рахмат. Анан алып алсак анан Кыргызстанга барып, анан ошол жактан бир офис ачып, элдер менен көзмө көз кезип, ат жаңгөр кучакташып, саламдашып, анан мияка инвестиция тартабыз да. Кудай буйрса. Жакшы. Ошондо гражданство алып калсаңар, эме башкалар деген виза алып келаткандарды эме дейсиңерби? Эмне келип атасыңар? Келбегиле деп. Жок, мындай болуп атпайбы? Азыркы биз келген, бизге чейин деле адамдар келген да Америкага, чынбы? Ооба. Андан кийин биз келгенбиз. Бизден кийин дагы адамдар толтура келди. Анан дагы деле келе берет Америкагачы. Америкага азыр келем деген эки көзүм төрт болуп атат деген адамдар аябай көп да. Бир чети мен ачык эле көп видеолорду айтып атпаймынбы? Азыркы учурда деле. Биз келген учурда, азыркы учурда деле мына айылда бир бала отурат да. Мен байке Америкага барып иштесем канча табам дейт. Биз ачык эле айтабыз. Эгерде тракой компанияга кирип, өзүңдүн трагың жок болсо, компания драйвер болуп, жолду үйрөнүп, чынбы? 2 ай үйрөнүп кайтып. Бир ай толук иштеп келем десең, балдар бар, чынбы? Кээ бирөө жарым жылдап кетет. Үй бүлөсү жок Кыргызстанда. Кээ бирөө 3 айлап кетет, кээ бирөө 1 айлап кетет.
бир ай толук иштеп келсең $8,000 менен келесиң деп атам да. Чынбы? Ооба. Жумасына 2,000, 2,5 тап коюшат. Ооба. 8,000 керек болсо $10,000 менен келесиң дейт. Анан муну уккандан кийин кыргыз жигиттер келсин да. Ушундай возможность болуп атканда, чынбы? Акырын келип, иштеп, капчыгын толтуруп алып кете берсин да. Бирок ошо 8,000ге дагы разы болбой аткан балдар бар да. Шүгүр деш керек. Азыр мындай болуп калды да, мен ошого абдан сүйүндүм. Силерге айтып берейин азыр. Өткөндө биздин компанияга 85,000ге трак кошом деп бир мекендешибиз чыкты. Анын акчасын мен алып келиш керек болду. Ал алып келиш үчүн $500 услуга төлөш керек экен. Мен ошону дагы төлөткүм келбей атат да. Айттым, сизди бекер алып келем ошо акчаңызды дедим да. Анан мен жактан видео чыгарып койдум. Обмен керек болуп атат деп койсом. Мага офиске 4 мекендешим келди. Бирөөсү үй бүлөсү менен келди, бала чакасы менен келди. Үчөө мындай жигиттер келди да. Элтип 85,000 тарс деп чыштап салышты. Аны эртеси күнү тияктан алып алышты, акчаны алып алышты да. Аябай сонун болду. Ошондо биз $2,000 экономить койдук. Бирөөнүн чөтөгүнөн түшүрбөйчү. Анан ошол мекендештердин баарынан сурадым да, бирөөңөр 30,000 жиберип атасыңар, бирөөңөр 20,000 жиберип атасыңар, дагы бирөөңөр 20, бирөөңөр 15,000 жиберип атасыңар, эмнеге жиберип атасыңар десем, төртөө тең айтты, байке биз үй алып атабыз деди. Ушунчалык сүйүндүм да, ушунчалык сүйүндүм. Ушул төрт эле мекендешим үй алам деп атат. Не деген мекендештер жүрүп үй алам деген биякта, чынбы? Көрсө Кыргызстандан бул жака келем деген тыйын жок экен. Наоборот, Кыргызстанды көздөй кетем деген не деген мага азыркыга чейин чалып берет. Күн сайын 10-15 киши чалып берет. Байке 20,000 бар, байке 30,000 бар, байке 50,000 бар, Кыргызстанга жибериш керек болуп атат деп. Ошол мекендештердин баары жиберип атат, турмуштарын оңдоп атат. Үйлөрдү алып атат, малдарды алып атат, жер алып атат, үй салып атат, турмуштарын оңдоп атабы? Ооба. Ошол акча айдап келип бюджетке түшүп атпайбы, чынбы? Биздин бюджетти толтуруп атат да. Бир чети Кыргызстанга пайдалуу мигранттар. Виза деле жакшы жүрүп атат болуш керек, аллактарда. Ошо виза жүрүп атат да, ушул да жүрүп атат. Ошол келип туруп, мияктан байып, иштеп үй алам деп атат. Анан ошол Кыргызстандын почти 35-40% бюджетин мигранттар толтуруп берип атабыз да. Чынбы? Ошондо воссоединение канча силердин услугуңар канча сом болот? Ал боюнча кийин айтып койсок болот, азыр айта албайм. Айта албайсыңар, Ооба, бизге Силер чото даярданбай келипсиз. Балдар. Жок, айтып койсок болот, бирок секреттер ачылып калат да, деп койсоң. Кымбатыраак болуп калат, азыраак болуп калат. Жок, WhatsApp'ка жазыңыздар, Telegram'га жазсаңыздар, биз сизге полный информация жиберебиз. Именно по воссоединению. Жок, бүт грин-карта, туристическая виза, любой. Балдар кымбаттап кетиши да мүмкүнбү же? Же арзандап калышы мүмкүн? Биз бүгүн тартып атабыз, эртең болот. Кымбаттап кетиши эми? Жок, Жылдан жылга кымбаттап атат да. Жылдан жылга акырындан өзүнөн дагы кымбат. Инфляция болуп атат да. услугалар Эң болуп тура. Анан мындай нерселер бар да. Эми анысы жакшы да. Бекер грин-карта толтуруп бересиз деп атпайбы, чынбы? Бекер грин-карта толтуруп бересиз деп атат. Жакшы, бекер грин-карта толтуруп берсин. Бирок ал бекер эмес да. 500 сом да. Ал дагы бекер. Жок, 500дөн өдө деп атпайбы? Жок, кээ бир мекендештерибиз бар да. Бекер Кыргызстанга бекер грин-карта толтуруп беребиз, тиги жактан офис ачып атабыз, мияктан ачып атабыз. Алар сүрөттөн жакшы толтуруп бересиз. Жок, мен айтайын деп атам да. Бекер толтуруп бергенде бекердин дагы эмеси бар да. Бекер толтурганда аяка бекерди мекендештер жакшы көрөт деп айтпадымбы? Бар, көп мекендештер барат. Баргандан кийин очередь абдан көп болот. Очередь көп болуп, эптеп кетириш керек болот да, чынбы? Анан бир алда туура эмес толтургандар көп. Чалап алат, Чалап алат толтургандар көп экен. Сүрөттөрдө туура эмес болуп калып, анан мага дагы ошо көп чалышат да. Ушунда бекер толтуруптук эле туура эмес болуп калыптыр. Анан кайра толтурсак болобу дегенде болбойт. Бир адам жылына бир гана заявка берип атат да. Экинчи жолу берсең уже автоматически ыргып салат да. Ошолор кантип акча жасайт анан? Бекер кылып атса. Бекер кылгандар? Жок, бекер кылып берген дегендер өзүнчө эме да, мындай өзүнүн пландары өзүнчө башкача да. Сүрөттөрүн жакшы алып. Жок, бекер кылып берем деп, а может мындай атагын чыгарам, же болбосо Инстаграмдагы, баракчадагы подписчиктердин санын көбөйтөм деген. Ошондой экен да. А мындайлар барбы? Бекер толтурат да. Бекер толтурат, анан деген өзүнүн адресин берет, туурабы? Кайсы адрес? Бекер толтургандарга адрес берилет. Эми кийин болсочу, например, бекер толтурат, анан деген эмесин жана confirmation бербей коет, туурабы? Confirmation бербей коет.
анан текшерет өзү текшерет дагы, анан утуп кетсе сен уттуң, Сүйүнчү алат. сен уттуң бирок деген ошондойлор бар. Ошондой ситуация болсо, мисалы сиз бир компаниядан толтуруп confirmation номерди ала албай калсаңыз, восстановление кылса болот. Сиз утту деп чалышса дагы KSS-ке жазып confirmation номерди алып алсаңыз болот. Акчаны төлөбөй эле коюңуздар. KSS-ке жазасыздар, мен уттум, данныйым ушундай, загранпаспорт. KSS деген эмне? KSS бул Kentucky. Окей. Kentucky бул Kentucky Штат. консулар центр. Силерге мынча болобу? Мага бирөө грин карта толтуруп берди эле. Анан мага confirmation номер бербей атат. Силер мага confirmation номеримди алып бере аласыңарбы? Ооба, биз алып бере алабыз. Деп эметсе болобу, Например, мындай сиз айтып атпайсызбы? Имейлди кошуп коюлат депчи. Анан, например, ал адам толтурган адам өзүнүн имейлин коюп койсочу. Кантип бар? Жок, кылышат. Ошого KSS-ке жазса болот. Мен ушундай адаммын, мен билем утканым, кейс номерим мындай, же жөн эле айтса болот, фамилия, имя. Кейс номерин билбесечи? Фамилия, имя, дата рождения, загранпаспорт көрсөтүп, прикреплять этипчи почтага. Анан KSS өзү сизге жооп бере алат. Ошол, так что кээ акча, чынап эле акча төлөшөт, $5,000 төлөшөт, канча сураса ошончо беришет да. Туту. Аны төлөбөй эле тапса болот. Ошондо силер вин визага эметсе болот да, обращение. Вин визага. Чыгылып, Биз confirmation номер беребиз. Чыңгыз Айтматова 22 жаттап алсаңар эле болду, ишиңер бүтөт. Чыңгыз Айтматова 22. Барып эмечи керек да, көзмө көз кезигип, сурооңарды берип, мындан саңар толтура бергиле. Бул деген визадагы заявкачы жана лотереяга диез 260 дагы бул бекер да. Бекер. Бүт бекер да. Деңгээлиң жетсе толтуруп ал. Өзлөрү эле толтуруп келгендер бар. Диез 260 өзлөрү толтуруп келгендер бар да. Толтура андай кишилерчи. Ошондо Аңгыз тил билбеген кишилерге кыйын болуп, анан бирөөгө толтуртканда дагы анан карагыла да кимге толтуртуп атасыңар. Мындай ситуациялар болгон, переводчиктер, мисалы англис тил переводчик англис тил билет, бирок анкетаны билиш бул башка знание да, башка билим, ооба. Анкетаны билиш керек. Эми переводчик менен азыр ChatGPT менен бирдеке кылып, перевод кылып толтурса болот, бирок кандай прививкаларды алыш керек? Мисалы, кээ биркилерди $330 эмес, $360 деп $30 өзүнө алып калышат экен. Медосмотр 200 эмес, 220 деп бир компанияда көрдүм, $20 өзүнө алып алышат экен. Ошондой да ситуациялар болот. Же кээ биркилер билишпейт, мисалы, мурда грин карта $220 турган болчу, выпуск. Уже виза алдыңыз мисалы, анан $235 төлөшүңүз керексиз. Салам достор, бүгүн биз өзүмдүн абамдын интервью алалы деп чечтик. Алмазо, кандай өтүп атат? Бул ынтымак кубогу менимче бир 15-жылы, 19-жылы башталган да. 19-жылы ушул Агаяда, Синсиннатиде башталган. Андан кийин Чикагода болду, Нью-Йоркто болду, Филадельфияда болду, анан кайра тегеренип келип 2019-дан баштап кайра 25-жылы кайра Агаянын Синсиннатисинде болуп атат. Баары жакшы, маанай сонун, мекендештер абдан көп келиптир. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, машина бүгүн батпай калып, билбейм, мекендештер каяка койду. Открытие болду, мекендештер концерт көрдүк, жакшы спортторду көрдүк, оюндарын көрдүк. Кээ бир оюндар уже бүгүн жыйынтыкталып, медальдар тапшырылды, акча сыйлыктар тапшырылды. Эртең Кудай буйрса жабылыш болот. Жабылыш деп коебу, закрытие. Андан кийин кечки саат канчада экен билбейм, 600 кишини чакырып банкет кылып атышат. Агая штаттын немелери, уюштуруучулар. Анан ошол 600 мекендештер барганда билет сатып алышат. Ошо билеттин четинде эме бар экен, жана лотерея ойной турган өзүнүн билеттери бар экен. Анан бир мекендешибиздин маңдайыбызга Алла Таала жазып койду. Азыр ал билбей жүрөт. Эртең бир мекендешибиз Lexus 470 утат. Эң негизги байге. Сиз өзүңүз ойнойсузбу? Өзүм эчтеке ойнобойм, мен деген эс алып, 1-2 күндү баягы жумуштан тышкары өткөрүп, кээ бирде адам даже кээ бирде үй бүлөдөн да эметип калат да баягы. Кичине 1-2 күн болсо дагы алыстап дегендейчи, жумуштан алыстап, өзү ар кандай башында болгон ойлорду менен баягы Бул сиздин канчанчы жолу ушул оюндо катышып атасыз?
Мен деген эң биринчи жолу Агаяда болгондо катышпай калгам, калган бүт баарына баратам. Нью-Йорк баргам, Нью-Йорк, Нью-Джерсиде өткөргөн, Филадельфия бардым, Филадельфия дагы Нью-Джерсиде өткөрдү. Питтсбург өткөрмөк, ал Вест-Вирджинияда өткөрдү. Бардык жерге барып, видео тартып, мекендештердин ынтымагын көрсөтүп, оюндарын көрсөтүп, аракет кылып. Ошондо биринчи жолу келгенде кандай сезимдер болду эле, ушул кандай деңгээлде өттү эле? Биринчи жолу кеп барганда, биринчи жолу мен анда менимче Агаяда жашасам керек. Биринчи жолу барганда мен Чикагого баргам. Сезимдер өтө жогорку деңгээлде болгон. Андан кийин уже көнүмүш адат болуп калат экен да. Бул жака келгенде баягы эле ынтымак кубагы, баягы эле мекендештер кезигет деп толкундануу деле жок да. Биринчи жолу барганда толкундануу болуп, анда опыт да аз болчу, анда жашыраак болчубуз дегендейчи. Менде бир суроо, кайсыл ынтымак кап сизге эсте калган ынтымак кап кайсы жылы болгон? Эсте калган кап эми бир капты айтсаң экинчиси таарынып калат дегендей. Тарынбай тургандай кылабы да. Нью-Йорк чакырган. Нью-Йорк чакырып, бирок Нью-Джерсинин территориясында болгон, ошондо тамак аш бесплатно болгон. Азыр мына бул жакта тамак аш кенен болуп атат, бирок мекендештер сатып алатпай. Анда 2 күн жүрдүк, ошол барган 4000 адамды 2 күн тамак менен Азамат Алтай атабыз бар болгон да мияка. Ошол Азамат Алтай атабыздын неберелери 2 күн 4000 кишини баккан 2 күн. Ошол эсте калган да. Ал убакта маркет жакшы эле койчу. Маркет жакшы болчу ал убакта. Анан деген банкет болгон. Банкеттагы элестеткиле бир индиялыктардын чоң бир ресторанда болгон. Аякта менимче бир 600, 700, 800 киши болгон. Анан ошол жактан Азамат Алтай чоң атабыздын ичине документальный фильмин көрсөтүп, биз ыраазычылык билдиргенбиз неберелерине. Сиз быйыл өзүңүз компания ачып атасыз. Ошо сизге ийгилик, кандай оорчулуктар болуп атат? Кандай пландар болуп атат, ошону айтып кетсеңиз. Компания ачыш абдан оор нерсе. Анткени компания ачыш абдан жеңил нерсе болсо, биякта канча деген мекендештерибиз тракта иштеп жүрөт, алардын баары ачып алмак да. Баарынын компаниясы болмок. Компания ачыштын дагы өзүнүн түйшүгү болот экен. Анан бир адам менен иштесең бир жөн. Анан 100 адам, кээ бир компаниялар 500, 600 адам менен иштеп атат. Ар бир адамдын өзүнүн характери бар, өзүнүн принциптери бар, өзүнүн ойлоолору бар. Кээ бирөө жошураак болот, кээ бирөө агрессивный болот деген сыяктуучу. Анан оорчулуктар болуп атат азыр. Бирок оорчулуктарга баягы жеңилип калсак, компания токтоп калат. Ошон үчүн күнү түнү иштеп атабыз, эртең менен кетебиз. Үй бүлөнү деле көрбөй калдык. Анан кечинде саат, кээ бирде түнкү саат 2де келебиз, 12де келебиз. Аракет кылып иштеп атабыз. Ачылганыбызга августтун аягы, мына уже сентябрь болуп калды да, 3 ай болду. Азыр 65 трака жеттик, Кудай буйрса. Эми жаңы жылга чейин бир 100га жетип алсак деген пландар бар. Ийгилик сизге. Абдан бат өсүп аткан, чоңоюп аткан компаниядан бирисиз. Эмнеден? Бул деген блогерствонун немеси да, пайдасы да. Анткени деген мен мекендештерди канча жылдан бери чакырып жүрөм. Ошол мекендештер бул жакка келип, анча-мынча мотивация алып, анан оорчулуктан өтүп, тракта иштеп атышат азыр көбүчү. Анан ошол мекендештер. Менин оюмча бул блогерстводон эмес окшойт. Анткени ар бир блогерге эле ишене бербейт да адамчы. Бул сиз иш дүйнөңүз, сиздин адилеттүүлүгүңүз, ошондуктан элдер ишенет атат. Ал жөн эле ар бир эле блогер болсо компанияга келе бербейт да. Ишенич болбосо болбойт да. Например, жанагы компаньондор иштеп атпайбы, компаньондорбу, Например, бир компанияны 2 бала, 3 бала ачып иштеп калат. Анан алардын ортосунда ишеним болбосо, канча жүздөгөн келишимдерди жазба, жана через банк кыласыңбы, кандай келишимдерге кол коесуңбу, печать басасыңбы? Эгерде алардын ортосунда ишеним, ынтымак болбосо, жарыбайт эчтеке. Эчтеке түзбөй туруп эле ынтымак менен эле иштетип кетсе болот. Бүгүнкү оюндардан кайсы оюндар сизге жүрөгүңөрдө калды, кандай жакты? Жүрөгүмө калган оюндар бул жаа оюну. Жаа атууда. Мен мурда оюндарды көрүп жүргөм, өзүм деле катышып жүргөм. Настольный тенниске, стол теннис бар, ошого катышып жүргөм. Футболду көрүп атабыз, волейболду көрүп атабыз. Анан бүгүн абдан кызыгып, ошол жакта көп болдум. Жаага кызыккан мекендештерибиз аябай көбөйүп бараттыр да. Жигиттердики да аябай кызык болду, аягына чейин көрдүм, айымдардыкы да аябай кызык болду. Анан бул бир 5 саатта оюндар бүттү, толук бүттү. Анан бул жерде баягы награждение деп коет го. Медалдарын тапшыруу, акча сыйлыктарын тапшыруу аземи болуп өттү. Аны да тартып койдук, Кудай буйрса. Сиз жаа оюндарына приз койдуңуз, $1000, туура?
мен деген ойын кызык болсун деп, жаа оюну кызык болсун деп анан $1000 койдум. Андан кийин өзүмдүн жакшы көргөн иним HLM компаниясынын оунери Адилет иним $1000 койду. Андан кийин Sam Express компаниясынын оунери Мирлан иним келип койду. Анан Талас Милан Талас келип $1000 койду. Анан бирөө дагы бир $1000 койду дейт. Мен билбей калдым ким экенчи. Ошондо 5000 уже спонсорлор эле мияктан эле чогултуп койдук. Аякта эми бул Филадельфия уюштуруп атат, эми Агай уюштуруп атат да, Синсинати. Булар деле койсо керек. Акчалай сыйлык. Бирок биз ошол жаага болгон кызыгууну күчөтүп, ошол инилерибизге, карындаш эжелерибизге мотивация берип $5000 мияка коюп койдук. Жылдан жылга өсүп баратат да. Мага ошол жаа өзгөчө таасир берди да бүгүн. Эми каалап элек айтып койсоңор кыргыз элибизге. Каалап элек айтканда бул майрам жөнөкөй майрам эмес да. Бул аябай барктуу майрамдардын бири. Анткени 60 миллион, 40 миллион баягы саны ошондой баягы эмелер бар да. Кандай десем, бир улуттар бар, бирок өзүнүн желеги жок, өзүнүн жери жок, өзүнүн кими жок. Ушундай ар кайсы өлкөлөрдө тарап кеткен ушундай эмелер бар да. Улуттар бар, А бирок биздики чакан кичинекей алакандай болгон Кыргызстаныбыз болсо дагы желегибиз бар, конституциябыз бар, элибиз бар дегендей. Бар өз ордунда турат. Анан эгемендүүлүктү алып атпайсызбы? 34 жыл мурун эгемендүүлүктү алып өзүнчө бөлүнгөнбүз, Советтер Союзунан. Бул чоң майрам да. Ошо эмне каалайсыз ошо кыргыз элибизге? Кыргыз элибизге эң биринчиден тынчтык каалайм. Тынчтык. Мына Украина, Россияны көрүп атабыз. Тынчтык керек. Тынчтык керек. Биздин энелер ыйлабаш керек. Балдарын согушка жиберип, кыйынчылыктарды көрүп, кыйналбаш керек. Ошон үчүн тынчтык. Андан кийин эмне? Токчулук, аманчылык, бакыт, узун өмүр. Особенно мен баягы мекендин ыйыктыгын, мекенди көп ким барктайт, бул иммигранттар. Мигранттар, ошон үчүн мигранттарга көбүрөөк мен жакшылык каалайм. Анткени өзүм 12 жылдан бери мигрант болуп жүрөм. Мигранттарды түшүнөбүз. Мигранттар көбүрөөк Кыргызстанда жашаган, мекендештерге караганда көбүрөөк Кыргызстаныбызды жакшыраак көрөбүз. Анын баркын көбүрөөк билебиз. Анткени Кыргызстанга үйлөргө кирсең, кишилер деле желек такканын көрө элекмин. Үйүнөчү желек такканын көрө элекмин. А бул мигранттар желегинде тагат. Баягы кичинекей бир Кыргызстанды элестеткен бирдеме болсо эле коёбуз сүйүнүп. Ошону көргөндөн анан баягы дух алып турабыз да. Кыргызстаныбыз алга, мекенибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Сизге ийгилик Алмазова. Чоң рахмат. 100 эмес, 300, 500 трак болсун, буюрса. Чоң рахмат. Тилектештес. Компанияга ийгилик. Чоң рахмат. Сага да Адилет, мен алтын жакшы көргөн инимсиң. Чоң рахмат. Денсаулык каалайм. Компанияң өнүгө өсө берсин, Чоң рахмат.